Мурунку сабакта биз Word'тун кээ бир функциялары менен таанышканбыз. Ошол сабактын улантмакчыбыз. Так, биз Word'ко кирсек. Word'ко киргенди көрсөтүп берген мурунку сабактарда. Новый документ ачабыз. Эми биз главныйга тиешелүү функцияларды үйрөндүк, ставкага тиешелүү функцияларды үйрөндүк. Кыскасы биз булардан деле бардыгын тең үйрөнүп чыккан жокпуз. Болгону эң негизги функциялар менен тааныштык. Кийинчерээк дагы тереңдетип үйрөнүп баштаганда башка функцияларын да көрсөтүп бермекчимин. Эми дизайнга келип көрөлү. Кээ бир Word'тордо мисалы меники 2016-жылдагы Word, башка 2007-2010-дордо дизайн деген бөлүм жок болушу мүмкүн. Анын ордуна разметка страницы деп турат. Айырмасы жок. Болгону функциялар баары ошол сыяктуу эле болуп иштейт. Так, бул жактан дизайндан эмне кыла алабыз? Эң негизги бул жактагы функция границы страницы. Бул жактан биз рамка коебуз. Басып көрөлү. Анан бул жактан рамка деп жазылып турат. Басабыз. Анан бул жактан карасаңыздар, всему документы деп турат. Аны бассак, ичтеринде мынакей этому разделу, то есть азыр курсор каякта турса, ошол жерге коюп берет. Этому разделу только первой страницы дейт, биринчи страницага. Этому разделу кроме первой страницы, то есть биринчи страницадан башка страницага рамка коюп берет экен. Демек ушул жерде мейли этому разделу деп коелу. Ширина деп турат. Бул жактан размерин тандайбыз, рамканын жоондугун. Мисалы 4,5 болсун. Андан сырткары бул жактан карасаңыздар, рамка кандай болсун? Мисалы 2 сызык болгон рамка бар. Ар кандай мынакей түрлөрү бар экен. Алып каалаганын тандай алып коюп койсоңуздар болот экен. Биринчи ошондуктан булар тандап алышыңыздар керек. Андан кийин бул жактан размерин көрсөтөсүздөр. Мисалы 3 деп коеюн. Рисунок деп турат. Же болбосо бул жактан рисунок тандап рамкага ошол рисунокду койсоңуздар болот. Эми көбүнчө рисуноктарды койбойбуз, себеби стандарттуу рефераттарда рисунок коюш жакшы эмес. Мисалы бастык ушундай болуп коюлат экен. Демек биринчи страницага эле коюлду. Эгерде всему документу деп эметсеңиздер, бассаңыздар, анда бардык страницаларга коюлмак. Так, дизайнда эң негизги ушул нерсе экен. Андан кийин свет границы деп коелу, басып көрөлү. Бул эмнени көргөзүп атат? Бул листтин өңүн өзгөртүп атат. Мисалы сары кыла турган болсом, толук ойдон сарыга өзгөрөт экен. Эми көп учурда биз акты алабыз. Эми керек боло турган болсо, ушул жерден өзгөртүп алсаңыздар болот экен. Так, андан кийин макетке кирип көрөлү. Макетте поля деп турат. Буга киребиз. Настройка алсак болот. Бул жактан карасаңыздар, верхнее, левое, нижнее, правое деп турат. Бул эмнени көргөзөт? Мисалы верхнее деп турат 2 см. То есть бул жактан баштап бул жакка чейинки аралык 2 см деп атат. Андан кийин сөз башталат деп атат да. Левое деген 3 деп атат. Башкача айтканда бул жактан баштап бул жакка чейин 3 см. Өзгөрүүнү көрүш үчүн мисалы 1,5 см деп жазып коеюн. Азыр бизде курсор бул жакта турат. Ушул жактан баштап гана жазылат. Биягынан баштап жазылбайт. Так, окейди баса турган болсом, байкасаңыздар курсор жылды. 1,5 см ары жаза баштайт экен деген сөз. Поляны обычно биз 2 см коюп коюшубуз керек. Левый, правый бардык жактарын тең 2 см кылсак жетиштүү болот. Бул жактан ко всему документы деп турат. Ошол бойдон калыш керек. Окей деп бастык. 2 см болду. Андан кийин ориентация деп турат. Кээ бир учурларда өтө чоң таблицалар болушу мүмкүн. Ошол учурда ориентациясын өзгөртүп койсоңуздар болот. Мисалы альбомный кыла турган болсок, башкача айтканда А4 горизонталдуу формада туруп калат. Мейли, азыр бизде книжный размерде тура берсин. Так, размер колонки эми китеп жаза турган болсок, экиге бөлүп, же болбосо билеттердин жообун жаза турган болсок, өтө майда кылып жазып туруп, мисалы шпаргалка жазсак, ошол колонкини колдонсок болот. Мисалы 2 колонки. Бул жакты жаздык деп коелу. Кийинки, мисалы колонкага өтүш үчүн мейли ставканы басайын, разрывды басайын. Так, бул жактан экинчи. Бул жакка андай интердин жардамы менен түшүп келишибиз керек экен. Интер менен түшүп келели. Мынакей. Бул жагында өзүнчө. Бул жагында өзүнчө жазылат. И бул жагында өзүнчө. Демек эки жакка тең өзүнчө жазылат экен. Так, андан кийин дизайн эмес, бизде макет болчу. Колонкиден одна деп эле коелу. Так. Андан кийин разрыв, булардын деле кереги жок. Эң негизгилер ушулар экен. Так, андан кийин ссылки деп турат. Бул жакта оглавление эң маанилүүсү. Муну болсо кийинки сабакта жакшылап көрсөтүп берем.
ырастылык бул жак жагында өтө деле маанилүү нерселер жок. Андан сырткары бул жагын байкап алыңыздар. Эгерде сизде Word документ бирөө мисалы WhatsApp аркылуу ыргытты дейли, же болбосо почтага жөнөттү дейли, эгерде сиздер көчүргөндөн кийин Word'ду ачсаңыздар, төмөндөгүдөй режимде турат. Башкача айтканда, режим чтенияда турат. Окуганга ылайыкталып турат. Аны редактировать эте албайсыңар. Кээ бирөө мисалы бияктарын баскылап көрөт, мындай кылып баскылап көрөт, мындай кылып көрөт. Бирок режим чтенияда турганда эч качан өзгөртө албайсыздар. Бул жагында башкача айтканда. Эгерде биягында разметка страницы дегенди баса турган болсок, уже өзгөрткөнгө боло баштайт. Демек ушул эң маанилүү нерсе экен. Кийинки сабакта биз оглавленияны үйрөнөбүз. Ушуга чейинкилердин баарын тең өзүңүздөр практика жүзүндө кылсаңыздар өтө пайдалуу болот. Себеби практика менен гана адам көбүрөөк нерселерди үйрөнөт. Эгерде компьютерди тез убакыттын ичинде өздөштүрөм десеңиздер, анда жекече же онлайн курска катталсаңыздар болот. Ал үчүн WhatsApp номерге кайрылыңыздар. Менин WhatsApp номерим 0702 300 339. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроону жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.